Кутмандуу кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде тууралык программасы, студияда кайрадан сиздер менен мен Мурат Жолкеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз иш жана кыймыл жөнүндө болмокчу. Ал жөнүндө кененирээк маалымат берүү үчүн студиябызга кадырлуу мейманды чакырдык элек. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Ал Мелис Мураталиев, Бак-Дөлөт коомдук фондунун жетекчиси. Ал эми Мелис мырза, азыр бул теманы баштаардан биринчи адаттагыдай эле сурамжылоого өтөлүк да, андан кийин сиз менен маекту баштасак. Жарайт. Кыймыл аракет бул мектептин физика эмесине кайрыла турган болсок, бул физикалык кубулуш. То есть кыймыл, жөн эле кыймыл да. Иш бул ошол кыймыл аракеттердин негизинде келип чыккан жыйынтыктын негизи, жыйынтык. Эми кыймыл кандай аракет? Кыймыл аракет бул эми кыймылдоо, билбейм, бир эмне кылуу, бүт нерсе кылуу эми кыймылдоо. А жумуш деген бул эми өзүңдүн керектүүлүгүңдү кылуу. Иш менен кыймыл экөө бири-бирине жакын маани түшүндүрөт да бар. Кыймылдабасаң иш жумуш болбойт дегенде ошол да. Ошон үчүн бири-бирине как байланыштуу, бири-бирине байланыштуу. Мынакей Мелис мырза, азыр Бишкек шаарынын тургундарынан сурамжылоону угуп көрдүк. Эми ойлор ар кандай болуп атат да. Биринчи эле суроом ушул иш жана кыймыл деген негизи эмнени түшүндүрөт, ушуна баштасак. Эми негизинде мындай улутуна карабай, элине карабай, жалпы эле адамдын түшүнүгүндө жашоо бул кыймыл деген бир чоң негиздүү түшүнүк бар. Бул баягы мыйзам катары кабылданып жүрөт. Себеби тирүүлүктүн белгиси өзү бул кыймыл да. Мына адам баласы төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ушул жарык жашоодо өмүрүндө кыймылдап өтөт. Ансыз болбойт да. Анан эми бирок кыргыздар ушуга келгенде бир ар нерсенин өзүнүн аты менен атап, чечмелеп, ар бир түшүнүккө өзгөчө мындай маани берип келген да. Себеби баягы кыргыздар айтат эмеспи, атын атаса куту сүйүнөт дегендей, биз ошо жашоону, кыргыз эли өзү жашоону абдан терең таанып, кыргырынан дегендей, ошол дүйнө таанымды ушул биздин муунга чейин сактап, мурастап өткөрүп берди да. Анан бирок бүгүнкү күндө биз ошону бир аз жоготуп баратабызбы, же түшүнбөй, маани бербей, ошондон кээде аксап калабыз да. Эми иш анан кыймыл деген эмне? Жалпысынан кыймыл бул түшүнүктүү. Бул жашоонун, өмүрдүн бир баягы негизги кыймылдаткычы дегендей, адам баласы кыймылдап өтөт. Тирүүлүктүн белгиси өзү. Бирок кыргыз айтат, кылгандын баары иш эмес дейт. Ушул жерге келгенде мындай бир иш деген сөздүн бир терең мазмуну ачыла түшөт да. Себеби биз жашоодо көп аракет жасап бир нерсени жасайбыз. Колубуз менен жаратабыз, бир эмгектенебиз, бир өзүбүздү арнайбыз дегендей, бирок анан аягында жыйынтыгында анан жемишин алып кубансак, рахат алабыз. Кээде жемишине жетпей калабыз. Кээде баштаган бир нерсебиз ортосуна жетеби, же бир аягына жетпей бир калып калат да, ошону менен бир жыйынтык натыйжасы болбой калат да. Ошондон улам мындай бир иш деген түшүнүккө мындай бир аныктама берсек болот да. Иш бул эгерде бир кайсы бир кыймылдын жыйынтыгы болсо, төптүгү болсо, натыйжасы болсо, анан ошондо гана иш болот да. Анан ошол кыймылдын, аракеттин жыйынтыгында ошонун бир үзүрүн, жемишин көрсө адам, анан эгерде ал пайдасын да берсе, мына ошондо аны жакшы иш болуптур деп айтабыз. Демек, кылгандын баары иш эмес, же болбосо кыймылдын баары иш боло бербейт экен да. Муну жөнөкөйлөтүп түшүндүрсөк, мисалы, ар бир адамдын жашоосунда эле болот. Бир нерсени ойлоп, бир максат же тилек кылат дагы, бир ушуну жасап көрсөмбү деп аракет кыла баштайт. Анан ошол көздөгөнүнө жетиш үчүн эгерде адам терең ойлоп, ой толгоосу кенен болуп, ошол жетчү максатына жетиш үчүн баардык кадам баскычтарын туура негиздеп, чечмелеп, ошого керектүү шаймандарды, ошол жагдайды, шартты түзүп, ага жумшалчу каражаттын баарын таап, орду менен кадамдын аркасынан кадам басып отуруп, анан жетчү чегине жетип, мындай бир жыйынтыгын, жемишин көрсө, бул иш болот. Эгерде адам бир нерсени каалап эңсеп, тилек кылып же максатка айландырып, ошого жетем деп аракет кылат дагы, бирок ортодон күтүлбөгөн чыгымдар, же болбосо бир баягы жагдайдын, шарттарга байланып, бир кандайдыр бир кыйынчылыкты же тоскоолдук болобу, же болбосо такыр эле бир белгисиздикке келип калса, бир жагдайдын шарты менен, анан адам кээде баш тартып, же болбосо жок болбойт экен деп, же ар кандай бир
дагы бир белгисиз бир себептер менен анын жыйынтыгына жетпей калат. Же болбосо болду ушул эле мага ошого жетет. Каниет кылдым ушул менен токтотом десе, анда адам баштагы өзү көксөгөн эңсеген нерсесине ошо максатына толук кандуу жетпейт биринчиден. Экинчиден ошо өзү ойлогондой ошол төптүк да. Ичи жылбай калат да. Ичи жылбай калат. Ошол төптүккө да өзү жетпей калат. Же болбосо кээде мындай бир иштер болот да, бир ишти эки киши жасайт, сырттан байкап көрсөк. Бирөө ошонун майын чыгара жыйынтыктап мындай бир көркөмүнө чыгарып туруп, бир жасап туруп, ушундай бир аны көргөндө же ошонун үзүрүн пайдаланган адамдар кубанат да, рахат менен мындай бир кубануу сезим менен эскерет да, ушуну баланча киши жасап кетпеди, анын үзүрү бизге ушул күнгө чейин тийип турат. Рас болду, ал болбосо эмне кылат элек дегендей бир жылуу сезимди арнап ошо эскеришет. Бул адамдын иши жөнүндө сөз болуп атат. Кээде бир нерсе башталат дагы чала бүтүп, чала болуп калат, же болбосо анын үзүрү болбой, же болбосо бүтпөй калат, же болбосо бүтсө дагы баягы кыргызда бир кемтиги менен бүтөт. Эптеп бүтүрдү дегендей болот. Ушул кемтиги менен, ошол бир кыйынчылыгы менен ошонун үзүрүн алайын десең, сөзсүз түрдө бир жакта бир кемчилиги чыга калат да, коркоюп анан бир ал бир төптүктү, толуктукту бербейт. Адамды бир тескерисинче мындай бир анча-мынча болсо да кейитет, же болбосо бир башка сезим жаратат. Ушинтип жасагандан көрө жасабай эле койбойбу деп коет да. Же болбосо анын үзүрүнө жетиш үчүн адам сөзсүз түрдө өзү кошумча кылып дагы бир нерсе сарптайт да. Ошентип отуруп анан баягы ала турган жыйынтыктуу бир нерсесине жетет. Демек ушул жерде бул чала өткөн, же болбосо бир кемтиги бар, же болбосо бүтүндүк толуктугу болбосо, бул иш деп саналбайт негизинен. Мисалы, буну түшүнүш үчүн дагы бир мисалды айткым келет да, себеби кыргыздар ошол ишке карата болгон мамиледен улам адамды да мүнөздөйт да. Иш менен кыймылга карата. Мисалы, бир жөнөкөй бир турмуштук мисал. Бир жерде бир курулуш жүрүп атат. Курулуш жүрүп атат, анан карап турсаң, бирдей эле жумушту жасаган бир 3 кишини алып, бир киши сырттан келип, анан үчөөнө ар бирөөнө бирден суроо берет экен да. Бирдей эле жумушту аткарып атат. Бирөөнөн келип сурайт экен: "Ай дос, сен эмне кылып атасың?" десе, "Көрбөй атасыңбы, мен таш ташып атам" дейт. Болгон жообу. Деп баягы жооп алгандан кийин анан экинчи кишиге барып суроо узатат. "Дос, а сен эмне кылып атасың?" десе, ал: "Мен үй бүлөмдү багып атам, айлык таап иштеп атам" дейт. Деп андай башка жооп алат. Дагы эле ушундай жумушту аткарган дагы бир кишиге барып сурайт экен да: "Сен эмне кылып атасың?" десе, "О, биз балдарга мектеп салып атабыз. Буюрса биздин айылдын бир чоң келечегине чоң өбөл көтүрүшчү бир баягы шумкар уяны түзүп атабыз" дейт да. Билим гана болот дейт бул жерде. Ал кубануу менен жооп берип атат да. Ушул 3 кишинин бирдей эле жасап аткан жумушуна бирок мамилеси ар кандай. Ушул менен эмне айтсак болот? Муну менен эмне айтсак болот? Эгерде адам жасап аткан кыймыл аракетин тереңин түшүнбөсө, анын бүтүндүгүн, төптүгүн көрө албаса, же болбосо анын мамилеси да биринчиден, экинчиден өзүнүн дагы түшүнүгү менен чектелип калса, анда ал адам жөн эле жумушчу болуп калат. Ал жумуш жасап атат. Эгерде толук кылып аткан, жасап аткан нерсенин бүтүндүгүн, төптүгүн көрүп, анын болочоктогу, бүткөндөн кийинки анын ордун көрсө, бул адам ишкер. Себеби ал иштин көзүн таанып атат, ишти түшүнүп атат. Ал ишке аралашкан адам. Мен иш кылып атам дейт. Биринчи же экинчи мисалында бирөө мисалы айлык алып иштеп атам дейт, ал жөн эле жумушчу катары. Мен жумуш жасап атам. Мага белгилүү өлчөмдөгү бир белгилүү иш тапшырылды, иш эмес, жумуш. Аны ошону аткарып атам, ал жумушчу катары. Биринчи мисалдагы адам ал такыр эле жеке кызыкчылыкты же болбосо түзмө-түз түшүнгөн, эч эмне кылып атканын деле баары бир ага. Ал жөн эле таш ташып атат да. Ал учурдагы өзүнүн жагдайын, акыбалын түшүндүрүп атат. Ал эми үчүнчү жооптогу адам бул иштин көзүн тааныган, эмнеге аралашып атканын өзүн билет, өзүнүн ордун сезет. Мисалы ошондой адамдар, эгер мен жумушка чыкпасам, мен кылбасам, анда жалпы иш токтойт деп түшүнөт алар. Ишке мамилеси ошондой. Себеби биз мектеп салып атабыз дейт. Мектеп салууда ар бир багыт боюнча ар ким өзүнүн тиешелүү жумушун жасоо менен баардыгы төптүккө болгондо ошол бир иш жыйынтыгына келет. Муну баягы ишкер деп койсок болот, же болбосо иштин көзүн тааныган адам деп койсок. Эгерде жана жөнөкөй жумушчунун көз карашы менен айтсак, ошол ал таш ташып атат. Ага тапшырылды, ташты таш керек, кум таш керек, анан же бетон. Бүгүнкү күндө сиздин оюңузча, мынакей Мелис мырза айтсаңыз, анда негизи эле ишкер адамдар көппү? Сиз айтып аткан 3 катмардагы адамдардын кайсы катмары көбүрөөк? Бул эми азыр мындай талдап канча пайыз өлчөмү деп айтыш кыйын. Бирок жалпылап айтканда мен ушундан улам мындай бир нерсени көрдүм. Эгер жеке адамдын
жашоосунда бул баягы адамдын өмүрү өзү кыймыл да негизи. Ооба. Эгер ошол адамдын өмүрүн алып карап көрсөк, жарык жашоого келгенден бери ошол адамдын өмүрүндө кылган иштери көп болсо, анда бул адам өсүүдөгү адам, өскөн адам. Бир деңгээлден бир деңгээлге чыккан, бир баскычтан бир баскычка көтөрүлгөн адам деп түшүнсөк болот. Себеби ар бир иштин жыйынтыгы менен адам биринчиден тажрыйба топтойт. Билбеген нерсени билип, акылга, билимге толот. Анан эң негизгиси коомчулукка, айлана чөйрөгө, же болбосо жеке өзүнө бир пайда алат. Себеби ал ошо иштин үзүрүн көрүп, ошону менен анан бир баскычтан бир баскычка өтүп, анын жардамы менен дагы бир жаңы ачылыштар, жаңы көрүштөрдү жарата алат. Эгерде адам жашоосунда иши аз болуп, көбүн эсе кыймыл болсо, бул адам убара тарткан адам. Демек, иштин көзүн тааныбай, аракет бар, жакшы, кыймылдап турат. Баягы колун чөнтөккө салып коюп, болбой калды деп отуруп калбастан аракет мээнет жумушап атат. Бирок иш эмес, көбүн эсе кыймыл болуп калса, анда бул адам изденүүдөгү адам. Ал дагы көп нерсени биле элек, тажрыйба топтой элек, же болбосо билимге жете элек деген сөз. Ал эми үчүнчү мисалдагы адам бул жашоого негизи өзү эмнеге келген, өзүнүн ордун билбеген адам да. Ал кара курсактын айынан өзүнүн күнүмдүк турмуш тиричилигин жылдырыш үчүн эле ошондой бир нерселерди жасайт да, болду. Анан эми адамдын жашоосун ушинтип иликтеген соң, элдин, мамлекеттин дагы жашоосун, турмушун ушинтип иликтегенде бизге чоң, ачык, айкын мындай бир көрүү пайда болот да. Мисалы, эгерде мамлекетте иш көп болсо, жыйынтыктуу, төптүк, натыйжалуу, мындай бир элге бир өзүнүн бир үзүрүн берген, жемишин берген иштер көп болсо, анда бул элде, мамлекетте өсүү болот. Элдин деңгээли улам көтөрүлөт. Эл улам билбегенин билип, ошол жаатта, ошол багытта бир тажрыйба топтоп, ошонун акылынын жардамы менен улам кийинки деңгээлде, кийинки баскычта жаңы нерсени жаратканга шык берет, жөндөм берет ал. Эгерде элде же мамлекетте ишинин кыймылы көп болсо, анда бул эл мындай Бүгүнкү бизде абал кандай болот эми? Тоото жерин айтпайсың. Эгерде биздин акыбалда Кыргызстанга эле өтөлүп. Эгерде мындай, бизди алып карап көрсөк, жалпысынан баягы мен эми сындап же болбосо бирөөнү төмөн, бирөөнү өйдө көрүү эмес, жалпы жагдайды аныктасак, тилекке каршы Кыргызда азыр көбүрөөк кыймылыбыз көп. Бизде иш кылган адамдар азыраак болуп атат. Бирок бар, жок эмес. Анан көпчүлүгүбүздө бизде кыймыл. Мисалы, эгер элдин катмарын алсак, эл убара тартып, аракет кылып, баягы өкмөтүнө да, бийлигине дагы көп ишене бербей, адам өзүрөөк аракет кылат. Бирок байкасаңар, ийгиликке жеткендер аз. Ооба. Бирок жок эмес, бар. Чоң жөнөкөй бир аракеттен баштап отуруп, чоң эл аралык компаниянын деңгээлине жеткен ишкерлер бар. Берекетин көрүп Бизнесмендер. Мисалы, Шоро компаниясын алсак болот. Жөнөкөй казандан баштап жарма бышырып отуруп, бүгүн эл аралык деңгээлде Кыргыздын брендин иштеп чыкпады. Шоро деген өзүнчө бир компания болду. Башка улуттар, башка мамлекеттер биз менен эсептеше баштады. Бул иш болду, бул жыйынтыктуу, бул таасирдүү, бул тескерисинче элге шык дем берип, биздин өндүрүшүбүзгө дагы бир чоң салым кошкон иш аракет. Мамлекеттин өнүгүшүнө дагы салым кошот, экономикасына дегенде. А кээ бир адамдар бар, кээ бир аракеттер көп жасайт, майнап чыгыпай эле аракет болуп эле үзүрүнө жетпей калат. Башталып эле аяга жабылып калат. Эмне себептен? Мисалы, биздин статистикага көптөгөн ушундай ишкерлер же болбосо бизнесмендер, компаниялар Ачылып кайра жабылгандар көп. Эмне себептен деп ойлойсуз? Себеби ошол иштин көзүн тааныбагандык. Бүтүндүктү, толуктукту, шайкештикти көрүп, ошону тең алып кете албагандыктан да. Мисалы, эмне үчүн компаниялар жабылат ишкерликтерде? Баштайт дагы жакшы көрүүсү бар, проектиси бар, мисалы, иш долбоору бар, бирок ошого жетүүдө кээ бир аракеттер жасаш керек да. Мисалы, ошол эле жумушчулардын камын көрүш керек, алардын шартын түзүш керек, аларга жетишерлик деңгээлде маянат өрүш керек. Себеби алар дагы ошончолук берилип, ошол деңгээлде санына эмес, сапатына маани берип туруп, өзүнүн иш кыймылына арнаганда ошол жыйынтыктуу иш болот. Көпчүлүк учурда ошондон жабыртат. Мисалы, жакшы адистерди таап, бирок кармабай калып атышпайбы? Ооба, ада бар. Же болбосо алардын кызыкчылыгын көздөбөй коюшат кээ бир учурда. Анан ишкер, мисалы, адистер ал нерсеге байланбайт, эркин башка жакта шарты жакшыраак жерге кетип калат дагы, а ошол компаниянын же болбосо ошол мекеменин иши барып солгундайт. Анан эгерде жетиштүү деңгээлде мыкты адистер ошол ишти чойбосо, ал иш токтоп калат. Токтогон соң аны жапканга туура келет. Демек, кыймыл бар, кыймыл такай болот. Ал тирүүлүктүн белгиси. Бирок ошол кыймылдын нар жагын жыйынтыгына жетүү бул ишкердик алып келет.
иш болот да. Мамлекеттик деңгээлде да ошондой болот да. Мисалы мен өзүм саясатчы эмесмин, бирок баягы атуул катары, жаран катары мени бир нерсе өкүндүрөт да. Мисалы бир кезде биз Манастын 7 осуяты деген бир чоң ураан менен кыргыздын жүрөгүн жылыткан, ушундай бир жан дүйнөсүн кубанткан жакшы бир иш башталды деп сүйүнүп күткөнбүз чындап эле. Бирок ал иш болбой калды. Ал кыймыл болбой кала берди. Себеби мамлекеттик жетекчилерден эмне иш кылынды деген суроого караганда биз жакшы ураан чечилди, айтылды. Жакшы тезистер жазылды. Бирок ошол ар бир жарандын дегеле каны кыргыз эмес, негизи эле кыргыздын жараны болгондордун дагы жүрөгүнөн түнөк тапкан жок да. Ал эмес каны кыргыздар дагы ага жүрөгү жылган жок. Себеби ураан бойдон, сөз бойдон калды. Элге сиңбей калды да. Сиңбей калды. Себеби эгерде Манастын 7 осуяты ар бир кыргыздын жүрөгүнөн түнөк табыш үчүн ошонун шартын түзүш керек болчу. Билим берүү мекемесинен баштап, керек болсо бала бакчадан баштап. Сиз айткан атайын тепкичтерди баягы тепкичтерди иштеп чыгышып керек болсо. Ошону ар бир адамдын, ар бир жарандын ошо билимге ала баштагандан баштап, ошо биздин өспүрүмдөрдөн баштап ошону баягы кулагына куйгандай кылып, же болбосо жүрөгүнөн түнөк тапкыдай ошол иштиктүү программалар менен тарбия иштери жүргүзүш керек. Ай, Манас айткан кең пейил бол деп. Ошону тарбия менен бериш керек да. Ошол эле пейилди адамга кантип орнотот? Ал табиятынан болот, ал бир. Баягы дээринен келаткан адамдын канынан келаткан ал башка нерсе. Бирок тарбия менен, чөйрө менен ошону көрүп, таанып, колдонуп, анан адам ошонун көкүрөгүн уютат. Анан кең пейилдик ошондо бар. Меймандостук кайдан пайда болот? Же болбосо ошол акылмандык, даанышмандык. Ошол Манастын 7 осуятында айткан нерсени мекенди коргоо деп коет. Азыр биздин мамлекеттик идеология өзү мамлекетти, элдик баалуулуктарды коргоонун үстүндө эмес, жеке кызыкчылыкты коргоонун үстүндө аракеттер. Ошондон улам биздин Манастын осуяты ишке ашпай атат. Мамлекетти көзүнүн арегинде коргоо деген ким коргойт азыр? Азыр ар ким өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөндүктөн мамлекет экинчи. Эл, мекен деген түшүнүк экинчи орунга алынып калды. Ошон үчүн Манастын осуяты ишке ашкан жок. Демек бул кыймыл болду. Ал үчүн мыкты адистерди, тарбия иштерин, маданият тармагында ошол нерселер, процесстер, коомдук процесстер элдин аң сезимине таасир этип, жөн эле таасир этип эмес, адамдын маданиятын калыпташтырган, адамдын жан дүйнөсүн, аң сезимин калыптаганда гана ал үзүрүн бермек. Ошондо биз Манастын 7 осуяты деген бул чоң биздин жемишибиз болмок да, иш болмок. Тилекке каршы ал ишке айланбай калды, ишке ашпай калды. Демек бул кыймыл бойдон кала берди. Ушул убактыбыз азайып баратат да, сөзүңүздү мындай кыскартып жыйынтыктасаңыз. Жыйынтыктаганым эме мисалы, бирок аны менен эле биз баягы чектелип калбастан аракет дайыма эле бар. Мына акыркы жылдарда мени кубанарлык нерсе, биз дүйнөлүк деңгээлде мамлекет өзүнүн бир ордун көрсөтүп, өзүбүздүн ишибиз менен тааныттык. Муну сыймыктануу менен айтсак болот. Мисалы, акыркы жылы өткөн көчмөндөр оюну деген бул чоң иш болду. Бул жөн эле кыймыл эмес, бул жөн эле аракет эмес, бул жөн эле тилек эмес. Бул өтө чоң максатты көздөгөн, таасирдүү, жыйынтыктуу иш болду. Себеби биздин көчмөн маданиятынын, ошол эле спорттун дагы, философиянын, көчмөндүктүн, тамак аштын дагы, кол өнөрчүлүк, искусствонун баарын шайкештикте, төптүктө, бири-бири менен болгон байланышын камтып туруп, анан жыйынтыгында элдин өзүнүн бир ички жан дүйнөсүн тааныта турган бир жөрөлгө болду да. Анан эң башкысы кыргыз элинин дагы рухун көтөрүп алдык да ушул. Ошонун жыйынтыгы, ошонун үзүрү эң негизги элге чоң пайда берди да. Себеби элдин демин көтөрдү. Элге шык жөндөм берди. Азыр мисалы улуттук спорт жаатындагы жаштар өзгөчө көңүлдөрү өсүп, ошол жактан эми ийгиликтерди көп алып келе баштады. 2 жылдын аралыгында статистикалык көрсөткүчтөр абдан кубандырып атат бизди. Маданият жагын карасак, биздин кол өнөрчүлүгүбүз, биздин искусствобуз, биздин музыка, салттуу музыка деп коебуз, биздин манасчылык, төкмөлүк деңгээли ого бетер кайра жандана түштү, ого бетер бекемделе түштү. Себеби ага чейин бар болчу. Бирок дүйнөлүк деңгээлде биздин өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн ордубузду эң башкысы жүрөк жылытарлык иштер акыркы мезгилде иш аракеттер, кыймылдар болуп аткан экен да. Мисалы мамлекеттин мындай кубанарлык сыймыктануу менен айта турган бир чоң иши болду. Муну биз кабылдашыбыз керек. Ушундай иштер көп болсо, биринчиден мамлекет өсөт, экономикада толукталат. Элдин дагы демине дем кошуп, кубатына кубат кошот дагы, элдин келечегине болгон үмүтү артат да. Мына мамлекеттин негизги маселеси элди келечекке үмүттөндүрүү да. Жаркын келечекти түптөө жаратуу, а бирок эл менен кошо кетиш керек. Ошол иштер көп болгондо анда бизде өсүү болот, бизде чоң игиликтер алдыда өтөт. Рахмат Мелих мырза.
Сизди негизи эле токтотуш кыйын. Сизди уккубуз эле келет, бирок убактыбыз чектелүү, өзүңүз түшүнөсүз. Алтында убактыңызды келип чындыгында эле бизге кызыктуу маек куруп чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, дагы бир жолу эскертип айтайын, биздин коногубуз бүгүн Мелис Мураталиев, Бак-Дөлөт коомдук фондунун жетекчиси болду. Ал эми биздин темабыз иш жана кыймылдын тегерегинде болду. Мен ишенем, бул маселенин тегерегинде, бул биздин теманын тегерегинде кызыгаарлык, сиздерге жетиштүү маалымат алдыңыздар деп эсептеймин. Рахмат дагы бир жолу. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен программабыздын соңуна келип жеттик. Амандыкта, ден соолукта, сак саламатта болуңуздар.